Мына ушундай оңдорларды да жарыкка чыгарган, атайын жүрөгүнөн өткөргөн акындар экенин эстен чыгарбайлы. Калемдин учунда найзанын күчү бар дейт. Дал ошол калемгерлерди бириктирген бир сонун иш-чара болот экен. Ал тууралуу алдыда кененирээк сөз кылалы. Кыргыз Республикасынын эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын президенти Нурбек Мамытбаев жана Байдулла Сарногаев атындагы адабий сыйлыктын лауреаты акын кызыбыз Бегайым Нурлан кызы биздин студиябыздын коноктору. Өрөмүр аттуу поэзия музыка кечеси болгон атат, Кудай буйрса 14 майда Токтоболот Абдыманов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында жалпы ыр сүйүүчүлөрдү ошол жака чакырат экенбиз. Ал иш-чара кандай тартипте өтөт? Азыр сүйлөшөбүз. Куш келиңиздер, куттантаңыздар менен. Саламатсыздар. Кандай өткөнү турат эми? Кандай форматта өткөнү турат? Поэзия, муза дегенде эле албетте мындай адамдын руханий жагынан мындай жагымдуу, жакын угулат эмеспи? Чоң рахмат. Маалыматтык колдоо кылып, ушул алдыда өтө турган иш-чара боюнча эфирге мүмкүнчүлүк берген сиздерге Заманов студиясына сиздерге ыраазычылык билдиребиз, рахмат айтабыз. Ыр өмүр деп поэзия кечесин биз ушул 14 май күнү өткөрөлү деп пландап турабыз. Бул жерде буюрса ушул иш-чаранын башында Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу турат. Анан ошону менен бирге эле эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясы, Жигер чыгармачылык жаштар борбору, мунун негиздөөчүсү ошо башында турган Улукбек Омокеев деген акын досубуз, ушулар болуп жаштар. Анан сонунго деген китеп дүкөнү менен чогуу уюштуруп атабыз. Бул жерде биз күтүп атабыз, буюрса сюрприздерге бай болуш керек. Жакшы өткөргөнгө аракет кылып чуркап жүрөбүз. Бул жерде ыр өмүр поэзия кечесинде, поэзия муза кечеси деп атадык. Бул жерде 12 акыныбыз бир сахнада окушат. Андан тышкары биздин ырчылар ошол кечени баштан аяк коштоп турушат жандуу үн менен. Бул кеченин катышуучулары кыргыз эл акындары Сагын Акматбекова, Карбалас Бакиров агайларыбыз, Жыпар Исабаева, Рыспай Исаков, Алтынбек Исмаилов, Нуриза Өмүрбаева, Бегайым Нурлан кызы, улуу муундагы акындардан, орто муунда акындардан, анан жаштардан кылып бир ынтымакта, биримдикте бардык муундарды бириктирген бир жакшы самалык, жакшы иш-чара кылабыз деп. Бул аталган инсандар катышуучуларбы же сыйыр конуктар? Ал катышуучуларды кандай топтоп алдыңыздар? 12 акын. Бул 12 авторду биз жалпы ошо уюштуруучу топ, чыгармачыл топ, жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков менен чогуу отуруп, биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып, алардын пикирин угуп, кеңешин угуп, анан ушул авторлорго токтолдук. Бул авторлордун арасында бардыгын камсыздаганга аракет кылдык. Аймактарда жүргөн таланттарды да кошконго аракет кылдык. Бул жерде Оштон Бекмурат Келдибаев деген жигитибиз келет эртең. Нарындан кечээ күнү ошол Бегайым Нурлан кызы келди. Анан Нуризе эжебиз атайын келип катышып атат бул иш-чарага. Колдон келишинче бардыгын бир сахнага чогултканга аракет кылдык. Бул жерде биздин айрымдагы авторлор бар эле, Кыялбек Урманбетов агайыбызды кошолу дегенбиз. 10 майда ал киши өзүнүн чыгармачылык кечесин уюштурганына байланыштуу убактысы болбой келе албай калды. Шабдан Сулайманов деген Таластан мыкты акын агабыз бар эле, ал кишини чакырсак ал да шартына байланыштуу келе албай калды. Ошентип биз өзүбүз сунуштаган авторлордун ичинен тандап убактысына өздөрүнүн шартына карап анан ушул кечеге топтодук. Демек канча акын бар, канча жазмакерлер бар, бирок ошонун арасынан 12-ге кирип калган бул сонун турбайбы, бакыт турбайбы дейм. Куш келдиңиз бишкекке. Теңир тоодон бизге салам алып. Ыр жазуу сиздин жан дүйнөңүзгө жакын экенин мынакей азыр эфирдин шылтоосу менен билип атабыз. Кандай болду? Кантип жазып калдыңыз? Ушундан баштайлычы. Ыр жазуу негизи меники 2-классымда эле башталган, эң алгач, эң биринчи ырымды 2-классымда жаздырмын. Бирок апам айтат, Алипи майрамында өзүңдүн ырыңды өзүң жазып айткансың деп. Анан ошол бойдон эле уланып келе жатат, азыр тапталып, жакшы бир учурга келип калдык окшойт деп жатабыз. Бирок да болсо аракет кылыш керек. Жоңуңузду толуктап анда дароо жакшы көргөн ырыңыздан окуп берсеңиз көркөм, Дароо эле сүйүү жөнүндө баштай берейин. Албетте. Белчесинен баткан кыял түйшүгүн бекит албас бала дүйнө качандыр. Кетет да күндөр шаңдуу күлкүлүү, биз баягы биз боло албай жашайбыз. Тагдыр ыйлак гүлбөйт анан далайга. Тартышарбыз калпчындыгын ченеп миң. Жаманым жок киргилденген карайган, көргөнүмдөй жакшы дагы эмесмин. Бакыт деле чаңдайт экен байкалбай. Кайыл болуп билбей жолуң барыңды.
Башым жөлөп түн санамды айта албайм, башкамын мен, түшүнөсүң анымды. Биз баягы биз болбойбуз мындан соң, назик тунук чексиз үтүрчекитсиз. Мен жашаган, мен жаза алган ырларсың. Түшүмө кир, ошол гана жетиштүү. Азаматсыз. Нурбек мырза, айтсаңыз, ушул поэзия, муза кечесинде акындар үчүн мындай атайын бир белгилүү бир тематиканы сунуштагансыздарбы? Же болбосо акындар өздөрүнүн жакшы көргөн ар кандай тематикада дагы ырларын окушабы? Биз негизинен бул бөлүктө алып баруучу жок. Баштан аяк бир сценарий менен коебуз деп аракет кылып атабыз. Улап кеткен бири-бирин. Авторлор өздөрү сахнада чыгып өздөрүнүн ырларын өздөрү окушат. Ошонун ортосунда биринчи темадан экинчи темага өтүп атканда болгон биздин чыгармасын уюштуруучу топ жаштар орусча айтканда переход кылып берип турат да. Өткөрүп берип турат. Байланыштырып турат бири-бирин. Бул жерде биз режиссер менен иштешип атабыз азыр. Бизге Улуттук драма театрдын актеру, өзү режиссерлук кылып жүргөн Эркин Эгембердиев агабыз жардам берип атат бизге. Ошондон пайдаланып рахматты айтабыз. Бул жерде жалпысынан биз башында сценарийден көп 12 автор менен уюштуруш чынында өтө татаал экен, оор экен. Тематикага бөлүп, 1-2 автор балалык темасында окусун, 1-2 автор сүйүү темасында, 1-2 автор жаштык, 1-2 автор мекен темасында деп башында ушундай сценарийди ушундай түзүп келатканбыз. Бирок акындар да өзүнчө таланттуу инсандар да. Авторлор да таланттуу инсандар, алар дагы мен сүйүү темасын окуйт элем, анан мекен темасын окуйт элем деген учурлар болду. Анан бир авторду сүйүү темасына коюп койсок, анын мекен темасында ырын сценарийге кошуш керек болуп калат экен. Тематикага ылайык деп кошуш керек болуп калат экен. Ошон үчүн биз кайра башынан сценарийди өзгөртүп анан түзүп иштеп чыктык. Алардын да талабын эске алып, өзүбүздүн дагы шартыбызга карап. Анан бул жерде авторлор өзүнүн ырларына ылайык келген учурларда сахнага чыгып ырларын окуп берип турушат. Балалык темасынан баштайбыз. Балалыктан баштап анан ата-эне, үй бүлө, жаштык, сүйүү, анан философиялык ырлар, анын ичинде керек болсо ошо миграция, анан барып отуруп анан мекен темасына бир атылдык ырлар жагандык поэзия менен бир жыйынтыктап иштеп турабыз. Бул кеченин ортосунда дагы обондуу ырлар жандуу аткарылып турат буюрса. Анан кеченин эң кызыгы, бул кечени биз билет сатып өткөрүп атабыз. Билеттин баасы 500 сом деп койдук. Ал жерде ошол бир китепти, бир кечеге келген адам бир китепти кошуп берип атабыз да. Бул жерде суроо талап аябай көп экен, күч экен. Сагын Ахматбекова эжебиздин Көгүмдөгү күү деген китеби 92-жылы жарык көргөн экен. Андан бери экинчи басылып аптыр кайра. Ошол китепти 1000 нускада басып, бүгүн эртең басмадан алабыз деп турабыз. Анан буюрса келген меймандарга ошол билет менен кошо бирден китеп кошуп беребиз. Сону жүргөн экен. Көрөрман, ар бир поэзия сүйүүчүсү кур кол кайтпайт да. Жакшы, өнөкөй ушул сөздү болот. Мен туура 20 жыл мурун келип Нурборборго баргам. Каялбек агай ырларды окуп турган, бираз чиймелечип анан ырларың жакшы экен, жашыңа жараша чыгарса болот. Тыйының барбы дегенде бардык нерсе ошого такалат. Азыр мынакей Бегайым сыяктуу таланттуу акындардын ырларын чыгарганга Нурборбор кандай көмөк көрсөтө алып атат? Бизде эми Нурборбор чыгармачылык академиясында деле, жазуучулар союзунда деле азыр китеп чыгарганга чоң мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз болгону акын агаларыбыз, эжекелерибиз мастер-класс кылып өз жазуунун түйшүгүн, техникасын башка боюнча мастер-класстарды өтүп атат. Бизде Нурборбор чыгармачылык академиясы менен Кыргыз патенттин ортосунда бир келишим түзүлгөн экен мурда. Нурлан Калыбеков агайыбыз өзү жетектеп турганда. Ошонун негизинде ошонун алкагында Жета жаш автор деген долбоордун алкагы менен бүгүнкү күнгө чейин бир 70-80 автордун китеби чыкты. Кыргыз патент чыгарат. Кийинчерээк мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия чыгарып жүрдү, Дүбүрт сериясы деп. Ошонун алкагында биз дагы бир 15-20 автордун китебин чыгарганга аракет кылдык. Жаштарды биз өзүбүз иргеп, тандап, анан ошо Бегайымга окшогон дагы башка таланттардын китептерин биз даярдап берип аттык. Алар демеушчүлүк кылып, ошол мамлекеттин эсебинен планга киргизилип чыгып атты да. Андан тышкары биз өзүбүз демеушчүлүк кылып же каражат менен чыгарып бергенге бизде мүмкүнчүлүк жок. Бирок багыт көрсөтүп чыгармачылык уюштуруу иштеринде биз өзүбүздүн ишибизди аткарып келебиз. Бегайым, сиз кандай даярдандыңыз бул кечеге? Кайсы ырларыңызды камдап турасыздар? Толкунданып жатасыз албетте. Албетте. Биринчиден ошо Кыргыз Улуттук жазуучулар союзуна терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мен Айылда жашайм, Кочкор районунда. Мектепте мугалим болуп, англис тили сабагында мугалим болуп эмгектенем. Бирок ошого карабастан баягы шаарда Борбордо көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Өнүгүүгө,
жана башка көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар го. Бирок айылда жүргөнүмө карабастан мен ушул жазуучулар союзу өзүнүн мүчөлүгүнө кабыл алып, жана көптөгөн иш-чараларына катышууга чакырып, колдоп келе жатат. Бул да болсо жазуучулар союзунун эң мыкты, эң чоң колдоосу деп билем. Анан азыркы этапта 3 ырды окуйт экенмин. 3 ырымды жаттап коюп, абдан толкунданып жатам. Буюрса, бүгүн кечээ күнү гана репетицияга келдим. Биринчи жолу. Жакшы, могул 12-нин арасына кирген эле сиз топ жарган акын экениңиздин белгиси да. Көп акындын арасынан. Дагы бир ырыңызды окуп бересизби, уруксат болсо? Соңу да. Ушу Байдылда Сарногоев атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болуума абдан чоң жардам берген бир ырым бар. Себепкер болгон ырым бар. Сагын Ахматбекова апабыз деп айтайынчы. Ушул ырымды абдан баалаган. Анан эсимен кетпей калды бул ырың деп айтты эле ошон. Көңүл. Ачуу айтпа, мейли болсом акылуу. Ченем өмүр чегерилген жыргалмың. Же сен менин табытыма баш уруп, же мен сенин табытыңды ыйлаймын. Катуу айтпа, каргышы көппү турмуш. Канатыңдан кыркканга маш неликтен. Ар жылыңда башатыңгыш учуңгыш, ар сенди аркы дүйнөң жебичтен. Татаал жолдо биз жоголгон аңдөңдөр. Таарынычтуу артта канча күнөлдү. Сен Кудайды кандай көрсөң андай көр. Мен Кудайды эч көрбөгөм, күнөөм бул. Күн төбөдө гүлмең этпей атылук. Гүлдөбөдө кай күн, кай сай жыл кайсы. Же мен сенин күнбөзүңө баш уруп, же сен менин күнбөзүмдө ыйлайсың. Эч качан көңүлдөр оорубасын. Аябай ойлондурган чыгарма экен. Ийгилик каалайбыз сизге. Чоң рахмат. 5 күндүк өмүрдө ушинтип бири-бирибиздин көңүлүбүздү улап, көмөк көрсөтүп, тирүүлүктө мындай иш-чараларды айрыкча чыгармачыл инсандардын көңүлү назик болот го. Уюштуруп аткан жалпы Нур Борбордун жамаатына, колдомуттан алып аткан жалпы агайларга, эжелерге чыгармачылык ийгилик. Эми мына көч башы болуп бул иш-чаранын шылтоосу менен мастер-класс алган кандай мүмкүнчүлүк болуп калат экен да буюрса, бул жерден эми бул иш-чараны алгач массалык түрдө уюштуруп, максат кылып өткөрүп атабыз. Бул алгачкы саамалыгыбыз иш жүзүндө жакшы биз ойлогондой ишке ашып кетсе, кийинкиде айрым дагы кемчиликтерди толуктап, дагы жакшыртканга аракет кылып, анан жылына 1 ирет же 2 ирет ушундай бир акын жазуучулардын башын бириктирип, жакшы кече өткөрүп турабыз деген чоң максатыбыз бар. Буюрса эми аны келечек көрсөтөт. Биз болгону күзүлдөп алдыга иштейбиз. Ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Жыйынтыктап айтсак, арзыбаган 500 сомду көтөрүп алып, 100 жылга тете руханий азыктык көкүрөңүзгө толтурганга сапар тартыңыз деп бардык поэзия сүйүүчүлөрдү, мына жөн гана ыр уккусу келгендерди чакырмакчыбыз. 14 май сиздерди Кыргыз драма театрында күтөбүз.